Саламатсыздарбы? Бул мен кабарлоо сабагынын видео түшүндүрмөсү. Аны мен Назгүл Акылбек кызы алып барам. Бул сабакта сиздерге ата бала, улуу кичүү, дос курбулар деги эле адамдардын арасында чыр чатаксыз баарлашуунун ыкмасын көрсөтүп беребиз. Анда турмушта көп кездешкен мисалдарга көңүл бургула. Максат, сени күтө бер, чарчадым го. Сен менен конокко да кечикмей болду. Саатты карачы, 9 болот. Сен ар дайым ушундай кыласың. Апа, ыйгыр баңчем, машыгым кечип калды. Сиздер телефон чалып берип берет кел десеңиз, мен эртегирээк келет элем. Өзүң мени күттүрүп коюп да уялбай телефон чалып койбопсуз деп мени коркутасың да. Сени менен бир жака барбай эле коюш керек болуп калды. Ыйгыр баңча апа эми. Басем конокко батыраак барайын. Келдим бе? Келдим. Апа. Ал балам. Кече күнү көчөдө сиз менен урушканбыз, досторум көрүшүптүр. Анан? Анан эмне? Мен сиздин аңыңыздан шылдыңдашты бүгүн. Сен ар дайым кечиксиң. Анан урушпай башыңдан сылайын. Досторуң апалар урушпайт бекен. Бар, башымды ортпай, сабагымды кыл. Сиз мени эч качан түшүнбөйсүз. Келдиң бе? Келдим. Апа, Ал балам. сизге айта турган маанилүү сөзүм бар эле. Мени укканга убактыңыз барбы? Эмне жөнүндө айтайын дедиң эле балам? Кече күнү конокко барарда мен кечигип келип, сизди аябай күттүрдүм. Мага да сарсына болдуңуз. Туугандардын арасында ыңгай сабалга калтырдым апа сизди. Чоңоюп эле калганда урушуп, өзүмчө капа болдум. Ары бери өткөндөр бизди караган сайын жерге кирип кетейин дедим апа. Апа, эгерде мен бир нерсени туура эмес кылсам, же айта турган акыл насаатыңыз болсо, урушпай эле түшүндөп айтыңызчы апа, сураныч. Кече ачууланып сен катуу урушпойдум. Бирок өзүң билесиң да балам, мен кечиккенди, күттүргөндү аябай жаман көрөм. Андан кийин экөөбүз бири-бирибизге аяр мамиле кылайлы. Бири-бирин капа кылып, таарынышып калбашы үчүн сенин айыңан деп айыптоо иретине кайрылбастан, жагымсыз кырдаалга болгон өзүнүн сезимдерин мен аркылуу билдиргенде, тараптар коргонууга эмес, бири-бирин түшүнүүгө кадам ташташат. Андай эмесе, чыр чатаксыз баарлашуунун формуласына назар салыңыздар. Мен кабарлоо ыкмасын пайдаланганда, силер ар дайым, качан болсо да, күндө эле дебестен чыр чатакка алып келген конкреттүү окуяны айткыла. Ошол учурдагы ички сезимиңерди, абалыңарды сөз менен баяндагыла. Жагымсыз окуя кайра кайталанбашы үчүн экинчи тарапка өзүңөрдүн каалоо сунушуңарды айткыла. Эске алуучу нерсе, мен кабарлоо ыкмасын колдонуп жатканда, экинчи тарап сизди уга тургандай абал түзүү абдан маанилүү. Бул абалды төмөнкү кайрылуу менен түзө аласыңар. Сүйлөшкөнгө убактыңыз барбы? Экөөбүз сүйлөшсөк болобу? Сизге айта турган сөзүм бар эле. Бошсузбу? Келгиле, жакындарыңар менен мамилени жакшыртуу үчүн мен кабарлоо ыкмасын колдонуп көргүлө.